Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Ahzab surəsinin 21-ci ayətində aytat: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Çındığında sizler üçün Allah'ın elçisinde en жақсы үлгі бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ибадаты, мамилеси, маашараты, дегеле жашоосундагы ар бир сүннөт жалпы адамзатка үлгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Таракту фикум амрайни", силерге эки нерсени калтырдым. "Лан тадиллу ма тамассактум бихима", силер эч качан адашпайсыңар, качанга чейин ошол эки нерсени бекем кармасаңар. Алар китабуллахи ва суннату расулихи, Аллах Тааланын китеби жана анын элчисинин сүннөтү. Жашоодо береке, тынчтык, бейпилчилик жана дүйнө акыреттин толук бактылуулугу бул бир гана Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалдарында. Андыктан ар бир адам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бардык сүннөттөрүн үйрөнүп, жашоого алып келүү өтө зарыл. Аллах Тааланын жардамы жана жеңилдиги менен Сүннөт амалдар жана адептер аттуу китептен сабактар болот. Бул китепти жазган учурдагы улуу алымдардын бири Абу Бакир бин Мустафа. Аллах Таала ал кишиден разы болуп кылган эмгектерин кабыл кылсын. Бул китеп жалпы элге илим берүүчү, илим алуучу, дин жеткирүүчү дегеле ар бир адамга өтө зарыл жана пайдалуу. Себеби көптөгөн аяттардан, 100 миңдеген хадистерден чогултулуп, күнүмдүк амалдардын жана ибадаттардын сүннөт амалдары, ошондой эле муамалат, муашарат, ахлакыятка тиешелүү бардык сүннөт адептер бир китептин ичине камтылып жазылган. Аны кыргызчага которуп даярдаган Аллах Тааланын алсыз пендеси мен Умар Айлчиев. Алгачкы сабак ата-эненин акылары тууралуу. Себеби Аллах жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын акысынан кийинки эле эң чоң акы бул ата-эненин акысы. Муаз радияллаху анху айтат: "Мага Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам 10 нерсеге осуят кылды. Биринчиси, Аллах Таалага эч нерсени шерик келтирбе болсо, экинчиси эле ата-энеге тоңмоюндук кылбоо." Андыктан ата-энеге болгон биринчи акы шариатка каршы келбеген алардын өкүмдөрүн угуп, аларга баш ийүү. Кимде ким ата-эненин сөзүн угуп, аларды разы кыла турган болсо, Аллах субханаху ва таала да ал пендесинен разы болот. Ал эми ким ата-эненин сөзүн укпастан, аларга тоңмоюндук кылып, наразы кыла турган болсо, Аллах таала дагы ал пендесинен наразы болот. Жана ата-энеге болгон акылардын дагы бири аларга жакшы мамиле жасап, кызматтарына даяр болуу. Аллах субханаху ва таала Ахкаф сүрөсүнүн 15-ci аятында айтат: "Вавассайнал инсана бивалидайхи ихсана." Биз адамдарга өз ата-энесине жакшылык кылууга буйрдук дейт. Баарынан көбүрөөк сый-урмат жана кызматты ата-энеге кылуу. Кимде ким ата-энесине кызмат кылса, Аллах Таала андан разы болот, жанага бейиш берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бейиш энелердин таман астында." Андыктан ата-энеге жакшы мамиле жасап, колдон келишинче кызматтарын кылып, бейишке киргенге Аллах Таала ар бир адамга мүмкүнчүлүк берсин. Жана ата-энеге болгон акылардын дагы бири алардын зарылчылык керектүү нерселерин алып берүү. Абу Дауд шарифте келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Анта ва малука ли абик", сен жана сенин мал мүлкүң атаңдыкы. Ошол себептен ата-энеге байлык сарптоодо эч нерсени аябайлы. Жана ата-энеге жумшак сөз сүйлөө дагы аларга болгон акылардын бири болуп саналат. Аллах субханаху ва таала Исра сүрөсүндө айтат: "Фала тaqul уффин ва ла танхархума ва qul lahuma qawlan карима." Аларга уф дебе, зекибегиң жана аларга жумшак сөз сүйлө. Уф деп айтуу бул ата-энеге болгон эң жеңил ыза. Аллах субханаху ва таала эң жеңил ызада тыйып жаткандан кийин башкасын айтпаса дагы ал белгилүү болуш керек. Хадисте келет, кайсыл адам өз ата-энесин катуу айтып тилдей турган болсо, ал эң чоң күнөөкөр болуп саналат. Андыктан Аллах Таала
ар бир адамга ата-энелерине жумшак сылык сөз сүйлөп, катуу айтуудан сактаган болсун. Жана ата-энеге болгон акылардын дагы бири мамилебизде дагы сылык, жумшак мамиле кылуу. Аллах субханаху ва таала ошол эле аяттын уландысында айтып жатат: "Вахфиз лахума жанаха зулли минар рахма", аларга мээримдүүлүк канатыңды жайгының. Андыктан ата-энеге сылык мамиле кылып, аларды сыйлап, урматташ керекпиз. Атага караганда дагы эненин сыйырматы көбүрөөк. Бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип кайрылды: "Я Расулаллах, эй Аллах Тааланын элчиси, ман ахаккун наси би хусни сахабати". Жакшы мамиле кылганга эң көп акылуу ким эй Аллахнын элчиси дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Уммук, сенин апаң". Суммаман, андан кийин жакшы мамиле кылганга көбүрөөк акылуу ким дегенде, дагы уммук, сен апаң болот. Андан кийин дагы сурады: "Эй Аллахнын элчиси, жакшы мамиле кылганга көбүрөөк акылуу андан кийин ким дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүнчүсүндө дагы уммук, сенин апаң болот деди. Качан төртүнчү жолу сураган кезде, анан абука, сенин атаң. Андыктан атадан дагы көбүрөөк сыйырмат жана жакшы мамилени апага кылуу. Ошондой эле ата-энени тамак берүүдө дагы балдарыбыздан, үй бүлөбүздөн алдын кылуу, бул дагы аларга болгон адептерден. Сахих аль-Бухари китебинде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мурдагы коомдордон 3 адам сапарга чыгып, түнөш үчүн үңкүргө кирген кезде, үстүнөн чоң таш келип үңкүрдүн оозун жаап калат. Ошондо алардын бири айтат: "Биз мындай чоң кыйынчылык мусибаттан өзүбүздүн кылган жакшы амалдарыбызды Аллах Таалага сунуштап туруп дуа кылбасак, биз чыга албайбыз". Ошондо алардын бири Аллах Таалага кайрылып дуа кылат: "Ey Аллах, менин карып калган ата-энем бар эле. Аларга биринчи тамак бермейинче өзүмдүн балдарыма да, үй бүлөмө да эч кимге тамак бербейт элем. Качан өзүмдүн ата-энеме тамак бергенден кийин анан өзүмдүн үй бүлөмө, балдарыма тамак берчүмүн. Бирок бир күнү кечигип келип, кечки саанды саап үйгө келсем, ата-энем муктап аткан абалды таптым. Аларды ойготууну жактырбадым. Жана алардан алдын өзүмдүн үй бүлөмө, балдарыма да тамак берүүнү ылайык көрбөдүм. Ошентип качан алар ойгонсо, анан аларга тамак берейин деп күтүп отуруп, таң атты. Анан алар ойгонгондо, анан алардын тамагын берип, андан кийин өзүмдүн үй бүлө балдарыма тамактандырдым. Я Аллах, ушул кылган ишим сенин ыраазычылыгың үчүн болгон болсо, анда биз ошондой чоң кыйынчылык мусибаттан чыгар" дегенде, Аллах субханаху ва таала ташты жылдырат. Бирок чыгууга мүмкүн эмес эле. Кийин анын эки шериги өзүнүн кылган жакшы амалдарын Аллах Таалага сунуш кылып дуа кылып, анан ошондой кыйынчылыктан чыгып кетишкен. Андыктан ата-энени ар бир жерде сыйлап урматтайлы. Жана апа аялдан, достор атадан алдын болуп кетпесин. Кимде ким өз аялына баш ийип туруп, апага тоң моюндук кыла турган болсо, досторго жакшы мамиле жасап, атага жаман мамиле жасай турган болсо, пайгамбар алейхиссалату вассалам муну кыяматтын белгилерине деп санаган. Кайсыл нерсени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кыяматтын белгиси деп айткан болсо, анда ал эң жаман амал болуп саналат. Андыктан Аллах Таала бардык адамдарга өз ата-энесин сыйлап, урматтап, алдын койгонго мүмкүнчүлүк берсин. Ошондой эле дагы бир ата-энеге болгон акы, сапарга чыгарда алардан дуа алып, батасын алуу. Кайсыл ата-эне өз баласына дуа кыла турган болсо, Аллах субханаху ва таала алардын дуасын эч кандай кайтарбастан тоскоолчулуксуз дуасын кабыл кылат. Андыктан Аллах субханаху ва таала ар бир адамга ата-эненин бардык акыларын аткарып, аларды разы кылып, Аллах Тааланын бейишине киргенге мүмкүнчүлүк берсин.